Assalamu alaikum Boş Kabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Ноокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылынан сиздерге салам айтабыз. Кызыл Аскердин дыйкандардан жакшы ат сатууга чыгат экен. Сиздерге ээсинен маалыматты алып жеткирип өтөбүз. Анар ассалам алейкум. Саламат, ден соолук жакшыбы? Ат сатууга коюлду буйруса. Артык алды дегеним, анар алдашты. Эми атты маалыматын өзүң берчи, бул канча жаштагы ат болду, кандай ат? Ат буюрса жазга 10. Жазга 10. Карабайыр ат. Кыргыз жылкысы өзүнүн эле. Кыргыз жылкысы. 4 казыгы, ден соолугу таза. Ден соолугу таза. 2 жашынан бери ошо бизде. 2 жашынан бери. Тайбагынан бери силер деген өзүңөр деген да? Өзүбүздө. Дыйканчылык экен да, эсеби? Теп тиштеп мындай жаман өнөрү жокпу? Сыны өзү субагай мындай узун жакшы ат экен. Үйдө жаш балдар карайт. Жаш балдар карайбы? Келинжегим карайт. Аял киши да карайт. Аял киши да карайт. Кармаганга өтө жоош. Жоош. Аттын эми кошумча бою канча чыгат бою? Бою ушул 1.65 эми бирок таза уруюнга салса 1.63 чыгышы. 63, нарактарда мындай. Ден соолугу таза, жеп ичиши, колго жооштугу көрүп турасыздар. Эми аттын эмнеси бар? Иши, улагы дегендей. Улат ошол үйүрү. Үйүр? Үйүрү айгырга Үйүрдө көп жүргөнбү ат? Жакшы, үйүрү жакшы. Иши дагы жакшы. Иши дагы жакшы. Иштен отказ кылбайт. Анан улакка негизи чабылып жүргөн. Бирок 3 жылдан бери ушул иштетип, улак эме үйүргө коюп эле буну суутуп, бастайды чапкан адам жок. Үйүрдө жүрүп эле баягы жем-жеп, тоюп эме чабылбайт экен да? Кеч күзгө чейин иштеп, соко тартып, кош тартып эме болот экен да? Эч нерседен үркпөйт. Үркүп эме жаман өнөрү жок экен анда. Жеп ичи кандай эми? Жеп ичи ден соолугуна жооп беребиз. Улагы үйүрүнө, улагы дешти, үйүрү менен иши. Эми улагын дагы өздөрү бир суутуп, кайрадан эме кылып чапса балким чабат. Бирок чабат. Бирок мурда чабылып жүргөнбү? Чабылып жүргөн. Бул жерде өзүдө чап калгандар, чоң улактарга чабып жүргөн. Чоң улактарга бул канча үйүр кара дем мындай желеде жабыштырып, кулун тээп тиштеп эме болбойбу? Кулдарды тээп тиштебейт. Анан кийин дагы балдары бар экен анда үйүрдө жүрсө. Балдары бар. Үйүрдө өтө кызганчак. Кызганчак, жакшы кайтарабы өзүнүн үйүрүнө? Башка аттардан кызганат. Бирок иши кемелери жок, а? Нарага кичине бастырып. Мына үйүргө ат издегендерге туугандар дыйкандардан чыгып атат. Азыр эми баасына токтолобуз. Баасын кандай коет? Чогуу. Эми үйүрдүн атынын баасы канча экен? Баасын угайлычы. Баасы 200. 200 миң сомго эле. Боло турган эле. Номерлер канча менен эми? 222 23 14 49. 222 менен 23 14 49 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Үйүргө ат издегендер мына кыргыз жылкысыны колдон чыгарбаңыздар. Дыйкандардан чыкты. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Лайк басып бөлүшпөй унутпаңыздар туугандар.